Ассаламу алейкум достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары жана күрөш күйөрмандары. Өзүңүздөр байкагандай, грек-рим күрөшү боюнча Олимпиаданын 2 жолку байге ээси Акжол Махмудов аттуу балбаныбыз килем үстүнө кайтууга даярдыгын көрүүдө. Эске салсак, ал буга чейин Германиянын Бундеслигасында Шорондорф командасы үчүн күрөшүп келди. Дагы эле О мобилдик операторунун абоненти эмессиңби? Мой О баары үчүн ылайыктуу. 10 миллион сомду баары утуп ала алат. Батыраак Мой О супер тиркемесин жүктөп ал жана лотереяга катыш. Кызматтарга төлөө, дүкөндөрдө сатып алуулар, которуулар, бонустар, арзандатуулар, ыңгайлуу, жөнөкөй, чын жүрөктөн бир тиркемеде. Мой О менен миллиондорго көздөй. 2023 жылы Махмудов аталган клуб менен келишим түзүп, Германиянын клубдук чемпионатынын көркү болуп келген. Жалпысынан биздин балбан Шорондорф үчүн 7 беттеш өткөрүп, анын 5-inde жеңишке жетип, 2 жолу жеңилип калды. Акжол командасынын жооптук жарым финал жана финалдык мелдешине катышпаганы менен, натыйжада командасы менен бирге лиганын чемпиону болду. Эми балбаныбыз алдыда 28 февраль күнү Казакстандын Алматы шаарында ПВЛ күрөш уюмунун алкагында беттеш өткөрүүгө даярданууда. Профессионал күрөш лигасынын 8 мелдешинде Акжол кайра өзүнүн 77 кг салмагында франциялык Ибрахим Ганем менен беттешмей болду. Кыргыз балбаны акыркы жолу бул салмакта Париждеги Олимпиадада күрөшкөн. Ал эми Германияда 80 жана 86 килограммга чейинки салмактарында күрөшүп жатты. 29 жаштагы франциялык Ибрахим Ганем да жөнөкөй балбан эмес. Ал 2023 жылы Белградда өткөн дүйнө чемпионатында 72 кг салмагында чыгып, алтын медаль тагынган. Ал мелдеште Ганем жалпы 4 беттеш өткөрүп, бир эле упай алдырган. Ал эми былтыркы дүйнө биринчилигинде финалга чейин жетип барып, азербайжандык балбанга жеңилип калган. Ошондой эле 2023 жылы Европа чемпионатында да ошол эле Азербайжан балбаны Ульву Ганизадеге жеңилип калган. Кызыгы, Ибрахим Ганем алгач өзүн Египеттин жаштар курама командасынын катарында мыкты жагынан көрсөтүп келген. 2014 жылы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло медали менен баштаган. Ошондой эле 2017 жылы Марокконун Марракеш шаарында өткөн Африка чемпионатында алтын медаль тагынган. Бирок 2020 жылдан тарта Ганем Франция улуттук курамасы үчүн чыгып келүүдө. 20 жылы Римде өткөн Европа чемпионатында жаңы командасы үчүн дебют жасап, чейрек финалда эле жеңилип калган. Андан ары кандай чоң ийгиликтери болгонун жогоруда байкай алдык. Акжол үчүн оңой каршылаш эмеспи? Акжол анык фаворит эмеспи деген суроолор бар. Бирок биздин балбан 77 кг салмагын Олимпиададан бери жасай электигин эске алышыбыз керек. Салмакты 77ге түшүрүп, кайра баягы мыкты формада күрөшүү үчүн да бир айдай тынымсыз эмгек керек. Анын үстүнө Олимпиадага чейин ал 82 кг салмагында күрөшөрү да айтылган. Жаңы салмакта кандай күрөшөрү башка суроо. Бирок алдыдагы беттешке карата фаворит эсептелип жатканы менен атаандашы дагы жөн жерден чемпион эмес экендигин унутпашыбыз керек. Учурда Акжол Казакстанда машыгууларын өткөрүп, бул мелдешке даярданууда. Алдыда балбаныбызга ийгиликтерди гана каалайбыз. Акжолду колдойм дегендер лайк басып, сөзсүз комментарий калтырып коюңуздар.